Biz azыр Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Абсамат Масалиев жана Алишер Навай көчөсүнүн кесилишиндеги курулушка күбө болуп турабыз. Мында курулуштун канчалык маани маңызы канчалык экендиги жөнүндө кеп калмакчыбыз. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Абсамат Масалиев жана Алишер Навай көчөсүнүн кесилишинде жаңы курулуп жаткан өтмө жолунун башталышына туп-туура 1 айдын жүзү болду. 45 миллион сомдук жер үстүнөн өтүүчү өтмө жолунун ишке берүү убактысы 31 август экенин Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкарбек Байзиев маалымдады. Ал эми элдин пикири боюнча жакын карада бүтөөрүнө күмөн санашат. Буга кеткен каражаттарды мисалы үчүн башка жактарга колдонсо болот. Мына анча-мынча болгон эле курулуштан көрө мисалы үчүн мына жакта мына жакта башка жолдор начар да, ошо жактарга колдонсо болот. Өтө эле баягы жол начар жерлер бар. Район жакта. Бул жерде көптөн бери турганы бир бизге жакпай атат. Мына жактан айланып өтөбүз, бияктан айланып өтөбүз. Билбейм. 5 жыл мурда мына көпүрөнү башташ үчүн болгон эле да, берден Музахмат деген мери болгон. Ошо эсикатында көпүрө болуп, кийин кызматтан түшүп калып, анан көпүрөнү эптеп сөтүп куруп коюшуп, анан бул жерде затор пайда болуп калды. Карабайсыздар, мына ал жактан да маш өткөнгө болбойт, бияктан өтсөм өткөнгө болбойт, биякта өткөндө болбойт. Муну мурдарары кыймылдаш керек эле. Менин оюм боюнча мен Садыр Жапаровдун ордунда болгондо азыркы кызматты баштагандардын баары иштен алат элем. 1 айдан бери ниче оңдалбайт. Турабыз, бул качан бүтүшүнө көзүм жетпейт. Мына ушинтип дагы эл арасында сурамжылоо жүргүзүп чыктык. Алардын көпчүлүгү пайдасына зыяны көп десе, ал эми кээ бир болсо бул курулуштун бүтөөрүнө көзүбүз жетпейт дейт. Ал эми буга жогорку бийлик кандай көзөмөлдүүлүк кылып жатканын чогуу биргеликте сурап көрөлү. Ош шаарынын Масалиев жана Навай көчөсүнүн кесилишинде жер үстүнөн өтүүчү өтмөк бул негизинен максаты ошол Масалиев кең көчөдөгү болуп жаткан жол тыгындарын азайтуу да. Биз жыл башында ошол жол кыймылын көзөмөлдөө кызматы, жолдор башкармалыгы тиешелүү адамдар менен, службалар менен биргеликте анализ кылганыбызда ушул Ош шаарында ошо жөө адамдардын жол тыгын пайда болуучу жер эң ошол Масалиев көчөсү менен Навай көчөсүнүн кесилиши деп тапканбыз да. Кийин анан ошол жерге биз капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан проектный жумуштар жасалып, жыл башында биз тендерге берип сатып алуу мыйзамы негизинде курулушту Сапат курулуш деген курууч компания жеңүүчү болуп табылып, жумуштун башталганына 1 ай болду. 45 миллион сом уткан. Мунун каржылоо булагы баардыгы бул жергиликтүү бюджеттен жүрүп жатат. Акча маселесине көйгөй жок. Азыр 12 апаронун 8-и коюлуп бүтүп, 4-өсүнүн башмагы коюлду. Азыркы мезгилде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Көпүрөлөр өзгөндө Жалал Абад шаарында бар дешет, ошол көпүрөлөр иштетилбейт дешет да. Ушуга кандай карайсыздар, бул жерде иштейт? Эми бул жерде иштейт. Өзгөндөгүнү барып көрсөңүздөр, бул жөн эле бир мындай чоң Ош-Бишкектин трассасын эле куруп койгон, анан ол жактары баары ачык. Биздин адамдардын ойлонуш керек эми. Ал жактан чыккысы келбей, могул жак ачык болсо жактан жүгүрүп өтүп жаткан мезгил учурлар катталып атат, муну көрүп атабыз. Бирок биздики Масалиев көчө дагы, Навай көчө дагы ортосунан эмне менен тосулган, андай. Өзүңүздөр билесиздер да, темир тосма менен 1 метр 20-30 сантиметр тосулган. Биз болсо баягы өтмөктү кургандан кийин тегерегин тособуз биз дагы. Тегерегин тособуз. Мындай айтканда айла жоктон ошол жакка чыга турган болот да жарандарчы.